Биз азыр ошол Ош шаарынын тургуну Клара Садыкова эженин үйүнө келдик. Бул ушул шаар четиндеги кичинекей бир үйлөрдүн биринде бир бөлмөлүү үйдү ижарада турат экен. Эже буга чейин ошол коомчулуктан жардам сурап кайрылып жүргөн, өзү экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран мындан улам көп учурда жумуш таба албай кыйналгандыгын айтып, ушул үйгө акча топтоо жагы кыйынчылык болуп аткандыгы жөнүндө айтып берген. Ошондой эле өзүнүн басып өткөн жолу кайсыл бир бардык мүмкүнчүлүгү бар жарандарга сабак болсун, аларга дагы бир кеңеш катары болсун деген максатта биз эже менен маектешүүгө келдик. Эже кандайсыз, жакшы турасызбы? Жакшы, өзүңө рахмат. Мен окуучу мезгилимдечи апам күнөөлөчүмүн. Неге мен ушундай төрөп койдум? Неге мен ушундай кичинеге кылып төрөп койдум? Мен деле бой узун, башкача кыз болсом бой эле деп апам байкушту көп баягындай неме кылганмын да. Ошону эстесем азыр өкүн. Атам, апам өтүп кетти. Экөө катар өтүп кетти да. Шейин апам барда мынтип чыккан эмесмин, эч жерге кайрылган эмесмин. Апам өтүп кеткенден кийин көп өкүндүм. Неге апам мынтип жүрөгүн орттум экен деп, балким апам деле кыйналгандыр. Ошо. Оор жүк көтөрө албайсыз. Оор жүк көтөрө албайм. Ошо апам өткөндөн кийин жүрөгүм ооруй турган болуп калган да. Апам өлгөнү мага баягындай катуу нагрузка келген да. Апам мага күтүүсүз өлүп келген да, Москвадан каза болуп келген. Ошого дагы мындай жүрөгүмө резкий неме болуп кеткен да. Москвада 3 жыл жүрдү, келбей катары менен. Анан 3-жылы келейин деп атканда ошо 12-августта жан бериптир. Аны мен 2 күндөн кийин сөөгү бул жакка келгенден кийин уктум. Туугандарым деле бардыгы билишиптир. Ошол маалда мага негедир башка күндөн караганда ошол күнү мага звонок көп келди да. Анан Клара укту, Клара билеби экен деп чалып атышыптыр да мага, тынсызданышыпчы. Анан өзүм деле жүрөгүм сезип атканда апам түшүмө кирип эле менен качып эле ушинтип атты да. Анан туугандардан сурасам, "Жок, апаң жакшы эле. Эмне ондой жаман ойлорду ойлойсуң? Жакшы эле" деп койду. Мен баягы аркалуу адаммын да, көп нерсени сезе билем. Мындай сезип, түшүм аркылуу сезип алам да көп нерсени. Анан апам менен ушинтип качып атат го. Анан апама чалсам албайт. Апама чалсам, онда атам тирик эле. Атам тирик эле да. Атам экөө бир болчу да, атам жанында болчу. Атама чалсам атам алат, апама чалсам албайт, анан атам алып атты да. Апаң немеге кетти эле, азыр сыртка чыгып кетти эле. Анан буяка чыгып кетти эле, азыр келет. Азыр келсе байланышасың го деп туруп, телефонду өчүрүп коет да, отключен кылып коет. Анан көрсө апам жагы эле өтүп кеткен экен. Больницага барыпчы. Мага айта албай өчүрүп коюп атыптыр да, көрсөчү. Анан келгенден кийин угуп атпаймынбы? Неге мага айтпадыңыз десем, сен апаң сөөгүн алып келе электе сен бул жакта неме болуп калбайсыңбы, бир жолу кыйналып калбайсыңбы деп айткан жокмун деп ошондо деген. Кандай? Анан ошо мындай жүрөгү ооруптур да, жүрөгү сул жайна катуу кармаптыр. Түндө эле кармады дейт, анан больницага апардык дейт. Больницага апарып эле баягындай аппаратын баскытты дейт. Анын өзүнө келбей койду, ошондон кетип калды деди да. Ошо боюнча мага эми табышмак бирокчу. Кийин анан атам дагы рак болуп ооруду. Атам 3 ооруга капталып калды. Боор ооруду, рак болуп ооруду. Анан кара сарк болду. Апам өлгөндөн кийин атам дагы өзүн вообще таштап салды да. Ошондон кийин атам дагы өтүп кетти аркасынан эле. Атам, апам ошо Москвада эме кылганда кызым сага иштеп сага үй алып беребиз шаардан деп эме кылат эле да, дайым айтат эле. Ошо айтып атпаймынбы, апам өткөндөн кийин кыйналып калдым да мен. Атам, апам өткөндөн кийин. Жок дегенде ошо бириси болбойбу дейм да азыр. Бирөөсү болсо дагы мынчалык кыйналбайт элем да мен. Сиз дагы жүрөгүңүз оорулуу болсо анан мындай аны өзүнчө доктурга көрүнгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болдубу? Мисалы үчүн көрүнүп койгонго, текшертип койгонго? Мүмкүнчүлүгүм болбоду.
такыр көрүнбөдүңүзбү жүрөгүңүздө? Кооптонбойсузбу бул эртең? Ошо кооптонуп калдым акыркы күндөрү, мындай катуу согот да. Бир соккондо резко согуп кетет. Анан коркуп калам, анан кошунам ошо айтып атпаймынбы? Казайдын келини, медсестра да. Ошо эме келип карап, эме кылып турат, анан ол дагы урушат. Мен сага көрүнүң. Эртең тырсыйып жатып калсаңыз, ким эме кылат деп. Көп жыл, ошо 13 жылдан бери ошо шаарда квартиралап жүрөм. Ушу квартирада турганыма 3 жыл болуп калды. Анан ошо коомчулуктан жардам сурап, бир бөлмөлүү болсо дагы квартира алып алайын деп умтулуп атам да. Азыр үй алып алайын, бир комнат болсо дагы. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бардык нерсе кымбаттап атат күндөн күнгө. Анан пенсиям аз эле да, улам жетпей калат экен да, бир айдан бир айгачы. Мындай кошумча иш кыла албайм же. Мындай көп жерлерге иш издеп барып көрдүм. Анан боюң жетпейт экен, кыла албайсың деп эле мындай албай коюшту да. Ошондой барып көрдүм эми иш издеп, баягы кыйналган учурларымдачы. Анан албай коюшту. Анан азыр ошо үйдө элемин. Эми баягы баары бир акча табыш керек, курсак тогузуш керек дегендей. Кандай иштерди кылып келдиңиз ушул күнгө чейин? Эми ар кайсы иште иштесеңиз керек, Ар кайсы иште иштеп ошо Фаберлик компаниясында эле бир досум сунуш кылып, ушуда иштеп көр деди. Анан ошодо эле косметика алып эле, ошонун продукциясын алып эле, продукциясын сатам. Андан башка иш кыла албайм да. Бир нерсе токуп деле көрдүм, ал деле өтпөйт экен. Анан мындай жаш балдарга шапка, папка токуп деле сатып көргөм, ал деле өтпөйт экен. Анан Бишкектен бир эже жазган. Мен швейный цехим бар, келип иштебейсиңби? Упаковкага болсо деле деп, ошого барсамбы деп ойлонуп атам азыр. Ошо. Буга чейин ушундай сунуштар болду беле же өзүңүз барып ушундай? Өзүм барганмын, өзүм барып айтып атпаймынбы, кыдырып көргөм. Анан көп эле ошо боюм кичинелигинен алышпады да. Кыла албайсың дешип элечи. Мен мектепти бүткөндөн кийин эле апам каза болуп калды да, ошон боюнча окуй албай калдым. Окугамда балким жашоом башкачараак болмок. Өзүм эптеп иштеп кетмекмин да окуганымдачы. Азыр кыялым, биринчи кыялым ошо үйлүү болуш. Үйлүү болуп алсам, анан калганын өзүм секин алып кетем деген оюм бар. Эми бир өзүм мындай болуп үй алышым кыйыныраак экен. Ошо. Негизи көп эле аялдар ушул Фаберлик сыяктуу ушундай онлайн бизнестерге аракет кылып көрүшөт, бирок мындай эптей албай калышат да. Мисалы үчүн мен деле өзүм мындай 1-2 жолу сатканга аракет кылып көрүп, анан мындай пайда чыкпагандай көрүнчү да. Сиз кантип эптеп атасыз, кантип негизи мындай кантип сатып атасыз дегендей да, башка адамдарга клиенттерди кантип таап атасыз? Мен клиенттерди мына өзүмдүн эле тааныштарыма, досторума, анан мына жанымдагы соседтериме, магазинчилерге ошолорго өткөрөм. Анан базарларды кыдырып сатып көргөм. Ошо мына Бостон базар, мына Оптун базарларга барып кыдырып көргөм. Анан берки чоңку Жайма базар алышкан. Алышат. Кыдырып сатсаң алышат. Демек баягы сумкаңызга эле салып алып, кыдырып жүрүп эле, базарларды кыдырып жүрүп эле саттыңыз, Мага оор көтөргөнгө болбойт да. Баягындай энтигип калам да. Жүрөгүм ооруйт да мен. Анан ошого жанында бирөө болсо, көтөрүш алса, ошого анан өзүм бир көтөрсөм 1-2 килограмм эле көтөрө алам да. Андан ашык көтөрө албайм. Анда сиз ошо чарчап калам. Ташып атып саттыңызбы анда, Мага караганда сиз бул жашоонун кыйынчылыгын аябай көп көргөнсүз да, ошон үчүн сизге айтып атканым, башкаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Бул жашоодон эң чоң сабакты кайсыл жактан алдыңыз деп? Бул жак эң чоң сабак бул кыйынчылык, ата-энеңи көзөтүп кеткенден кийин. Эң кыйынчылыгы бул ата-энеңи көзөтүп кеткенден кийин мындай акыл айткен адам жок. Биринчи. Анан колдоо көрсөткөн адамың жок жаныңда. Анан кыйын убакта эмне кылышыңды билбей, мындай неме болуп калганда ошондо ата-энеңдин немеси билинет экен да. Мындай акыл насааты
кеп кеңеши деп коебу, ошондой анан колдоосу деп Кудайдан тиленем. Мен дагы максаттарыма жетейин деп, Кудай кааласа эме кылса мен дагы кимдир бирөө мен ошо үйлүү болуп, өзүм менен өзүм болуп, жашоомду өзүм алып кете алган учурда кайрылып калса жардам бергенден качпайм, даярмын ар дайым. Өзүңүз эмнеден мотивация аласыз жашоого? Ошо китеп окуйм, китеп аркылуу алам да көбүнчө мотивацияны. Ойлон жана байы деген китеп бар. Ошолорду окуйм, анан ошо динге жакыныраак китептер бар, ошолорду окуйм. Ошо Калктын айырылуу катмарларына бийлик тарабынан кошумча жардамдар берилип турат. Мэрия тараптан аларга аракет кылып документтерди тапшырыш керек. Сиз аракет кылып документтерди тапшырып, андай аракет кылганмын мен. 2014-төн бери барам мына. Ошо 2014 мен барганда Сооронбай Жээнбеков губернатор болчу. Мени киргизбей койгон. Кабыл ала албайбыз деп. Анан Бишкекке чейин барганмын. Бишкекте анда президент болуп турган го мына 2018. Анда деле пропискаңыз каякта, пропискаңыз болбосо сизди биз киргизе албайбыз, сиз шаардын пропискаңыз болуш керек деп баягы солдаттар ошентип киргизбей койгон. Үйдүн алдына чейин баргам мен. Ошол жерге арыз таштап мен 2 ай ошол жерде жүргөм. Киргизбей койгон. Өкмөттөрдөн караганда баягы элимден айлансам болот да, карабайым элим жардам берет. Мен ошонусуна сейин. Азыр эми Сооронбай Жээнбековдон кийин бийлик алмашып, бардык шаардыктагы бийликтерге жаңы адамдар келбедиби, жаңы жетекчилер? Кийин барып көрбөдүңүзбү? Кийин губернаторго барып көрдүм. Жообун айтабыз деген, ошоңча жооп деле келе элек. Кабыл алып арызыңызды укканды, арызыңызды? Арызымды таштап койдум, ошо секретаршама таштап кой деди. Өзүбүз маалымат кабар беребиз деген. Жардам берели деп ортомчу болгондор чыкпадыбы? Себеби бизде канчалаган курулуш компаниялар бар турабы? Ошо атамын, апамын кара кагаздарын, өзүмдүн инвалидский кагаздарымды, жашаган жеримдеги справкаларды апарып, баарын сүрөтүмөн бери апарып таштап келгем. Күндөн сактайт да, бетиңе дак түшүрбөйт. Могу тырыштарга, мына пешенелерге тырыш, көздүн айланарларына тырыш түшөт го. Ачып көрсөтпөйм. Канча коюш керек буну? Бир күндө бир жолу же бир жумада? Жок, буну күнүгө деле кое берсе болот. Бунун эмеси жок, зыяны жок. Бул тырышка да, тырыштар жок кылат. Бул парфюмерия бир жака кетип атканы. Тааныштар сөзсүз түрдө түшүп бер деп сурайт да. Ооба, түшүп бер. Анан Назия сурашат көбүнчөчү. Анан ошо 15 күн, 1 ай коюп берем. Бербей койгондор болбойбу акчасын? Жок, андай болбойт. Беришет. Ошо. Түшүп бересизби? Канчага түшүп бересиз? Анан түшүп бергенде кандай, мисалы үчүн 20 сом, 30 сом түшүп берем. Мисалы үчүн мына крем өзү 500 сом, 519 сом ушундай. Ошо 400, кээде 400гө деле берип сала берем. Кээде 450 ушундай. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр уктуңуздар, эжеке аябай ак көңүл, болушунча арзандатып бергенге аракет кылат экен. Ошондуктан жок дегенде мындай кайрымдуулук иретинде жардам бере албасак дагы айрым айымдар эжеден косметикаларды сатып алып колдоо көрсөтсөк болот экен. Эже дагы жөн турбастан насыяга дагы берет, арзандатып дагы берет.